Буга дейре 22 жетекчиден турган өкмөттүн курамы 16га кыскарат. Сунушталып жаткан талапкерлердин 8и жаңы, калган жарымы мурда иштегендер. Октябрь окуяларынын күүсү менен келгендер борттон ыргытылыптыр. Жаңы курамда парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан чыккан тополоңдон кийин кызматка келген вице-премьер-министрлер Максат Мамытканов, Эльвира Сурабалдиева, Финполдун жетекчиси Сыймык Жапыкеев, айыл чарба министри Тилек Токтагазиев, маданият министри Нуржигит Кадырбеков жок. Мындай болорун алардын айрымдары мурда эле билишкенин айтып, нааразы эмес экендиктерин билдиришти. Бир гана Жапыкеев Финполдун жоюлушун каалабай турат. Ал экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматын калк колдой турганын белгилеп, соц түйүндөгү баракчасына элдин оюну сурап жазган. По тем молодым кадрам, которые остались за бортом. Борттун артында калган жаш кадрлар боюнча комментарий берүү кыйын. Албетте өкүнүчтүү. Ар дайым жаш кызматкерлерди көргүн келет. Алар эми гана ишин баштаган. Жарым жолго таштабаш керек эле. Они только начали работу, надо довести до логической точки какой-то, да? Азыркы вице-премьер-министрлерден Артем Новиков гана калат. Ошондой эле тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бийшеналиев, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бийшеналиев калат. Бирок аталган мекеме эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен бириктирилип, саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги деп аталат. Саламаттыкты сактоо боюнча кандай иш-чараларды толук кандуу жүргүзүү максатында саламаттык сактоо министрлиги менен дагы биз пикир алмаштык. Бул жерде социалдык өнүгүү министрлиги ушул министрликке кошулуп атат. Андан сырткары маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги сиздерге сунушталат. Бул жактан туризм боюнча биз кирешени көбөйтүү, ошол максатта бул кирешелер жагына кетүү жайы каралат. Мындан сырткары дагы 2 ири тармак кошулмай болду. Экономика жана финансы министрликтери бир блокко бириктирилип, анын жетекчисине вице-премьер-министр деген макам берилүүдө. Ошондой эле мурдагы коргоо министрлиги кайрадан калыбына келтирилет. Ал эми транспорт жана буга чейинки жолдор министрлигине биз ушул архитектура, коммуникация, азыр бүгүнкү күндө мына цифровой трансформация боюнча бүткүл дүйнөлүк коомчулукта жакшы иш жүрүп атат. Биздин өлкөдө да бул ишти биз мындан ары улантып, андан сырткары бул ишти биз абдан күчтөндүрүп, дүйнөлүк коомчулуктун астында жүрүп жаткан ушул багыттагы ишти биз жандандырабыз деген үмүттөбүз. Бириктирилип жаткан министрликтердин арасынан саламаттыкты сактоо менен социалдык тармактын кошулушу көп суроону жаратты. Эл өкүлдөрү ушул мекемени кандай адам кантип жетектей турганына кызыгышты. Айтып койсо болобу, ушул министрликти жетектеген адам кандай иштейт да, көз карашын айтып койсоңуздар. Кантип бириктиресиздер? Мисалы үчүн социалдык коргоо жакта жөлөк пул бар, ал жерде эмгек бар, калкты орноштуруу бар, башка маселелер толтура да. Социалдык өнүгүү министрлиги дагы ушул ишиге Алымкадыр Сабирдиновичке жүктөлүп атат. Эми биз пикир алмаштык. Алымкадыр Сабирдинович дагы болгон күч аракетинде жумшап, ушул жаатта жакшы иш алып барам. Албетте министр өзү жетишпейт. Биринчи орун басары катары ушул социалдык өнүгүү министрлиги, бул жактагы канча толгон токой пособия, социалдык маселелер, биздин ушул Кудайдын жаратканда ошондой анча-мынча инвалидтер, бир топ маселелер, толгон токой маселелер бар. Ал жак боюнча сөзсүз күчтүү замминистр. Ал министрлик эми бул жерде өкмөт мүчөсү жоюлуп атат, бирок министрликтин функциясы мен ойлойм, наоборот, функцияларын биз күчөтөбүз. Мындай ирилештирүү эл өкүлдөрүнүн талкуусуна жем таштады. Айрымдары туура кадам экенин айтса, башкалары тобокелдик бар деп эсептешет. Мисалы Иса Өмүркулов жаңы өкмөт радикалдуу реформаларды сунуштап жатканына токтолду. Бүт маселелерде мына эртең кандай маселелер пайда болот, ошону кадимки бүгүнкү иштеп аткан министрликте, ведомстволордо маселе чечилиш керек да. Эгерде чечилбей калып, токтоого же болбосо дагы перепондор боло турган болсо, албетте биздин экономика жалпы аксайт. Радикалдуу бул жерде ушул риск бар да, ошон үчүн даярдык көрүш керек. Депутаттар мындай кыскаруулардан кийин канча каражат үнөмдөлөрүн сурап жооп ала алышкан жок. Марипов муну жакында эсептеп чыгып, экономдолгон каражатты аз айлык калган кызматкерлердин маянасын жогорулатууга жумшаарын билдирди. Структура боюнча бир топ кыскартууларга кардиналдуу барыптыр. Бул демек мунга чейин да бир иштелип чыккан иш-чара экени көрүнүп турат. Канча үнөмдөө жалпы
штат боюнча канча кыскарат и канча сумма үнөмдөлүп жатат жалпы. Ошолардын баарын эсептеп чыгабыз. Жакын күндөрдө эсептеп, структураны тактап, ошолордон чыккан оптималдаштыруу, оптимизациядан, эффективдүү дублированиядан чыккан табылган каражаттарды биз ошол жердеги кызматкерлердин орто деңгээлде иштеген кызматтын баянасын көтөрөбүз. Финансы структура, айыл чарба, образование бүт ошол жактардан. Адаттагыдай эле парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети премьер-министрлик кызматка Улукбек Камалиповдун талапкерлигин, жаңы өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын бир добуштан жактырды. Бул маселе эртең жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат. Айпери Самат кызы, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.